Эми уран боюнча жалгыз эле уран боюнча эмес, бүтүндөй кен байлык боюнча мен макул эмесмин кыймылынын позициясы 5тен белгилүү. Кыргызстан боюнча 7 каттуу талаптын алдында бирөө бар. Ушул кен байлыктардын баарын бизден эстүү, бизден акылдуу муун келиши мүмкүн. Кийин келет Кудай кааласа. Мына ошолор келгенге чейин мунсуз жашап келгенбизби? Кадамжайдын алтынысыз, Шамбисайдын алтынысыз, же болбосо Солтон Сарысыз жашап келгенбиз го. Ошол сыяктуу эле ураны жок деле жашап келгенбиз. Мына Майлуу Суу шаарында Союздун мезгилинде ошол уранды алып, ошол Союз күчтүү мезгилдеги калдыктарын аябагандай каттуу бекиткенин карабастан бир жылдар болду, аябай кооптуу болуп, ачылып кетип, анысы жанагы сайга түшүп кетип, ошол сыяктуу бул маселе оор. Мен Ысык көлдөгү чыгып аткан элдин талабына 100% кошулам. Туура маселе көтөрүшүп атат. Биринчиден, баягы комиссия түзүлдү деп айтып атканы менен бүгүн 24 KG ушундай сурамжылоо жүргүзгөн экен го. 46% сурамжылоонун натыйжасында 46% аябай каршы. Чечкиндүү түрдө каршылык билдирип атат. 25% ошону лицензия бергендерди отургузуп коюу талабын коюп атат. Демек, экөөнү кошкондо дээрлик 70% киши бүгүнкү күндө караманча каршы. Анан комиссия түзүп бердик дейт. Булар кызык болуп атат да бүгүнкү күндө. Комиссияны сен биринчи ошол жерден иликтеп жүргүзүү бүткөндөн кийин, же болбосо лицензия берердин алдында жибербейсиңби? Анан биз бул айылдын тургунун, тиги айылдын тургунун киргизип койдук комиссияга дейт. Ал айылдын тургундары уран боюнча эмнени түшүнөт? А бизде Илимдер Академиясы эмне? Уктап жатабы? Бизде химия институту бар. Бизде физика институту бар. Бизде биология институту бар Илимдер Академиясында. Алар эмне кылып жатат? Ошолор бериш керек да, ак же көк деп ошолор айтыш керек да. Адистер айтыш керек да. Мына нерсе бүтүндөй бүгүнкү күндөгү бийликке элдин ишениминин кеткендиги бул бир. Экинчиден, комиссия кандай курамда куралышы керек? Ага кандай кесипкөй инсандар кириши керек? Ошону билбеген өкмөт жыргатабы бизди? Дыйкан, малчы, жылкычы, же болбосо ошол жерде жанакы өрүк менен жан багып жүргөндөр, дыйканчылык менен, жер менен багып жүргөндөр урандын кандай зыян тийишин каяктан билет алар? Анан ушул айылда мынча кишини кошуп койдук. Эмне деген түшүндүрүп атат? Конституциядан таптакыр түшүнүгү жок кишилерден конституциялык кеңешме курап алган болсоң, конституция жаза болушу керек. Ошол сыяктуу мондай ар бир нерсенин өзүнүн дарегине жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша куралышы керек, түзүлүшү керек. Өкмөттүн атынан бирөө барыш керек да, лицензия бергенден кийин ким берди? Кыргыз өкмөтү берип атат. Эмне үчүн аны иликтебей туруп лицензия берип атат? Ошондуктан бүгүнкү күндө балыкчыда же болбосо ошол бүтүндөй Ысык көл областында уран казып алууга каршы чыгып аткандарды мен 100% колдойм, түшүнөм. Эгерде мага келип ишендирип берсе, Илимдер Академиясы кепилдик алып, ушул кыргыз керемети болгон, көзүбүздүн жашындай болгон Ысык көлгө зыяны тийбейт. Биздин Ысык көл өрөөнүндө дыйканчылык менен жашап аткан, негизде өрүк менен жан багышат. Мына ошол жерде тургундар да айтып атат. Аларга зыяны тийбейт, кепилдикти моюндарына алса, бул башка маселе. Анан райондун акимине тоңдугун кошуп койдук. Анан берки балыкчынын мэрин кошуп койдук. Алар эмнени билет? Алды саттыдан башка эмнени билет? Мен каршымын. Бул биздин мен макул эмесмин деген кыймылдын эң күчтүү талаптарынын бири.